Айбалаевын чакырсын, түз эфирге, дагы бир жолу Эрөөлгө чакырам. Азаматмын, намысым бар десе келсин. Эмне кылам ал чыккынчы менен дебатка бар. Кыргызстанда эки керемет инсан бар, чек араны тактоо боюнча керемет адистер. Булар аренда алган протоколду эле чыгарып эле мына силер бизден аренда калгансыңар. Бул деген сөз жер биздики деген сөз деп. Бул чечим тарыхый чечим болду дегенге кошулсак болот. Анткени эки өлкөнүн ортосунда куралдуу жаңжалдарга чейин болду. Кыргызда ар бир нерсе тарыхый чечим. Чек ара аябай жакшы чечилди. Чек араны чечүү үчүн эмне керек эле? Биринчиден саясий эрк керек. Адахан Мадумаров жалпыга маалымдоо каражатына берген маегинде Баткендеги 4 көчө тууралуу үн катты. 2010-жылы кол койгон протокол Кыргызстандын кызыкчылыгына туура келгенин айтып күпүлдөп, бул жерде анын эч кандай күнөөсү жок экенин билдирди. Мадумаровдун айтымында протокол боюнча суралган бардык тараптар анын иш аракетинин тууралыгын тастыктаптыр. Атүгүл Курбанбай Искандаровдун да ысымын атап, Мадумаровдун чечими Кыргызстандын пайдасына болгонун тастыктаган деп беш өрдөгүн учурду. Ал эми жогорудагы окуянын күбөлөрү Кимсанбаевичтин айткандарын жокко чыгарды. Алдыда мына ушулар тууралуу сөз кылабыз. Мамлекеттик чыккынчылык бир адам тарабынан жасалса да, бүтүндөй өлкөгө жана анын жарандарынын коопсуздугуна олуттуу, орду толгу зыян келтириши мүмкүн. Башка мамлекеттерде мындай кылмыш үчүн эң катаал жазалар каралган. Мекенге чыккынчылык кылуунун түрлөрү көп. Алардын катарына чек араны аныктоодо өлкөнүн кызыкчылыгына каршы келген документтерге кол коюу да кирет. 2009-жылы Кожентте Адахан Мадумаров кол койгон 4 көчө боюнча протоколду эсиңерге сала кетели. Ал кезде Коопсуздук кеңешинин катчысы кызматын аркалап жүргөнүн жакшы билебиз. Протоколго ылайык Кыргызстан Тажикстандан 275 метр жолду ижарага алат дегенди билдирген. Дал ушул документ чек арада куралдуу кагылышууга алып келди. Анткени азыркы кыргыз бийлиги ал протоколду тааныган эмес. Себеби Баткен облусунун жарымы анклавга айлануу коркунучу жаралган. Кыргыз-тажик жарандарынын ортосунда 70 жылдан ашык ар кандай деңгээлдеги келишпестиктер катталып келген. Өзгөчө союз ыдыраган соң чек ара келишпестиги күчөдү. Ал эми ошол кездеги кыргыз бийлиги чек араны чечүүгө тиши өткөн эмес. Чек ара тилкесиндеги көп жылдык талаштарды чечүүгө аттанган учурдагы бийлик үчүн бул иш оңойго турган жок. Ал эми Мадумаровдун кол койгон протоколу ар кандай деңгээлдеги жолугушууларды туңгуюкка кептеди. Ансыз да солгундап турган мамилени биротоло талкалаган. Эске сала кетсек, Адахан Мадумаров 2010-жылы Ош-Баткен-Исфана жолун оңдоого жана көпүрө курууга деп 275 метр узундуктагы 5 гектар жер участогун тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. 2019-жылдын сентябрь айында Ош-Баткен-Исфана жолунун Көкташ менен Орто Боз айылдарынын ортосундагы Жака өрүк тилкесине тажик тарап бир тараптуу курулуш иштерин баштап чыр чыккан. Коңшу өлкө бул тилке ижарага алынган деген негиз менен аны өзүнө караштуу деп эсептеп алган. Жыйынтыгында топтолгон көйгөйлөр кылым карытып чек арада куралдуу кагылышууга алып барды. Коопсуздук кеңеши жана анын катчысы өз өлкөсүнүн эгемендигин, бүтүндүгүн коргоого тийиш. Ал эми башка мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иш кылгандык чыккынчылыкка барабар. Адахан Мадумаров кол койгон протокол Кыргызстандын бүтүндүгүнө доо кетиргендиктен ага мамлекеттик чыккынчылык боюнча айып коюлуп камалган. Бул жерде суроо жаралат. Мадумаров аталган протоколго эмне максатта кол койгон? Анда материалдык кызыкчылыктар болгонбу же башка себеби барбы? Мадумаровдун ордунда бөлөк чиновник ушул документке кол койгондо анда Кимсанбаевич эл алдында упай топтоо максатында аны чыккынчы деп кыйкырып чыкса таң калмак эмеспиз. Баткендеги куралдуу кагылышуу маалында Мадумаров үн катпай отургандыгынын себеби мына ушул жерде катылган. Албетте өзүн актоо максатында коомдун аң сезими менен ойноп жатканын жарандар дагы түшүнүшү керек. Мадумаровдун бал тили элдин жашоо турмушун оңдобойт. Анын чечен сөздөрүн 30 жылдан бери угуп келгенибиз менен негедир Кыргызстандын пайдасына кылган жаратылуу ишин көрө элекпиз. Президент болгусу келген Мадумаров тышкы күчтөрдөн колдоо издеп, аларга жагынуу аракетин кылганын да жакшы билебиз. Жалпылап айтканда Кимсанбаевдин аракети Кыргызстаныбыздын кызыкчылыктарына каршы келген иштерди атайлап кылгандай элес калтырат.
Азаттыққа берген маегінде Баткендегі 4 көчө боюнча анын күнөөсү далилденбегендигин айтты. Соттук иштеринде суралган 62 күнүн бары тең Мадумаровдун пайдасына сүйлөгөндүгүн, атүгүл генерал Исмаил Исаковта Мадумаров кол койгон протокол Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келбейт деп көрсөтмө бергендигин айтып мактанды. Мындан тышкары Курбанбай Искандаровдун да ысымын атап, Мадумаровдун чечими Кыргызстандын пайдасына болгонун тастыктаган деп бешөрдөгүн учурду. Ал эми Искандаров мырза Мадумаровдун айткандарын төгүндөп, эки тараптуу сүйлөшүүдө дал ошол протокол көйгөй жаратканын билдирди. Кыргызстанда эки керемет инсан бар, чегаранын тактоо боюнча керемет адистер. Булар Саламат Кулембетович, Аламанов, экинчиси Искандаров, Курбанбай. Бир добуштан Мадумаровдун чечими Кыргыз Республикасынын пайдасына чечилген деген жоопторун беришти сотто. Менин атым аталыптыр. 62 киши дедиби? Барды ошо мен айткан сөздү колдош дегендей пикирди айтып турду. Тажик тарап ошол жанагы аренда алган протоколду эле чыгарып эле мына силер бизден аренда калгансыңар. Бул деген сөз жер биздики деген сөз деп. Ошо эми тартышып жүрдүк да. Анан чырла чыга баштады ошол жерден. Мына азыр чечилиптир, жакшы болуптур. Жакшы болуптур. Эки эл мына Лейликте да, мен өзүм Лейликтен болом. Ал жакты мен жакшы билем. Баткен жагын жакшы билем. Себеби биз постоянно ошол жолдор менен жүрчүбүз. Союздун убагында. Мына азыр элдер ыраазы болуп калды. Мына Кулунду Лейликтин баягы Кулунду Кайрагаш деген посту бар. Эркин өтүп аттыр азыр, ачылыптыр. Себеби Лейлик району, Баткен району бүт эле алды берди бүт Тажикстан менен ушул Хачент областы менен болчу да, Ленинабад шаары менен. Мына азыр жакшы болуп калды. Ошол протокол кол койбосо Мадумаров, мисалы да, сиз ал чегараны жакшы билесиз да, ар бир мекеме чейинчи. Анан кол коюлбаганда бул маселе чечилет беле ошондо эле? Кол коюлбаганда биз аракет кылат элек. Кандай документ бар? Эч документ жок да, андан башка. Анда ал кайсы документтерди алып чыгат алар? Мен ойлойт элем, чечилгенге мүмкүнчүлүк болот эле да. Саясий упай топтоо максатында от менен ойногон Айжигитовду Мадумаров колдоп сүйлөгөнү да таң калыштуу эмес. Жеке амбициясы үчүн коңшу мамлекет менен куралдуу кагылышуулар болуп турушуна кызыктарбы деген суроо жаралат. Ал эми Саитжан Эрратов Мадумаровдун сөзүнө кошулбастыгын айтып, чегара маселеси азыр чечилгени туура болгондугун баса белгиледи. Анткени жыл өткөн сайын көйгөйлөр арбый бермек. Эгер ошол эл, ошол коом туура болду, жакшы болду деп өпкүлөп бата берип аткан болсо, жакшы болсо жөн коюш керек. Макул, жакшы болуптур, керемет болуптур, макул деп коюш керек. Эмне дейсиз? Бул чечим тарыхый чечим болду дегенге кошулсак болот. Анткени эки өлкөнүн ортосунда куралдуу жаңжалдарга чейин болду. Кыргызда ар бир нерсе тарыхый чечим. Азыр тынчтык дипломатия жолу менен эң жакшы, эң туура чечилди. Кыргызстан же Тажикстан утуп алды деген алыс болушубуз керек. 50-ге 50 деп мен өткөндө дагы баам бергенмин. Өтө жакшы чечилди. Чегараны бүгүн чечпесек, эртеге 10 жыл өткөндөн кийин, 15 жыл өткөндөн кийин, 20 жыл өткөндөн кийин эки эселенип, үч эселенип, көйгөй андан да көп жарала берет. Бүгүнкү күндө чечилип аткан чегара аябай мындай жакшы жашаганда убагында чечилип атат. 10 жылдан кийин кандай болот, 15 жылдан кийин кандай болот. Чегарада сойлоп чыгып кете берет. Чегара аябай жакшы чечилди. Чегараны чечүү үчүн эмне керек эле? Биринчиден саясий эрк керек. Жоопкерчилик керек. Бирөө жоопкерчиликтин мойнуна алыш керек да. Анан чечкиндүүлүк керек. Ошонун бардыгы бир убакытта чыкты дагы. Бүгүнкү күндө чегара чечилди. Кыргыз Республикасы 4 мамлекет менен чектешкен болсо, 4-өө менен маселе чечилди. Эми мындан ары өнүгүүнүн жолуна түшөбүз. Бул өнүгүүнүн өзөгү жакшы жолдорго, жакшы келечекти Кыргызстанга, Орто Азияга алып келет. Аябай туура чечим убагында болуп атат. Эми мына Россия менен Украинаны карасаңыз,
Американецтер келип алып бир тууганды ажыратып атат. Газа менен Палестинаны караңыз. Ошондой бизге кырдаал Орто Азияга, Кыргызстанга ал керек эмес нерсе. Бүгүнкү күнү Тажикстан менен чегараны тактоо маселеси жакшы жагына чечилди. Ошентсе да эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссияларынын ишине 4 көчө тилкеси боюнча Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мадумаров кол койгон протокол чоң тоскоол болгонун белгилей кетүү зарыл. Кызыгы, Мадумаров өзү кол койгон документти бир учурда эч кандай күчкө ээ эмес деп актанып келген. Бирок Мадумаровдун колу чегара маселесин чечүүдө терс таасирин тийгизген. Баарынан өкүнүчтүүсү ошол протокол адамдардын өмүрүн да алып кетти. Ал эми айрым пикирлер боюнча Мадумаров маанилүү документке шашып кол коюшунун сыры эмнеде экенин мындан 10 жыл мурун эле айтышкан. Эмне үчүн кол койгон? Значит, материалдык интерес болгон. Эмне үчүн кол коет? Эмне үчүн? Азыр өтөт мен ал кол койгонум тажиктерге закон. Ал кол коюлуп бердиби? Сен бул жерде теги жокору кеңеште бекитесиңби, башка жерде ал сенин проблемаң. Бул Кыргызстандын проблемасы. А тажиктерге документ кол коюлган, алар мына. Демагог атка конгон Мадумаров коомчулукту башын айлантып, адаштыруу үчүн чечендик жана полемикалык ыкмалардын күчтүү адис экенин мурун эле далилдеп койгон. Дал ушул тактиканы шылуундар башкаларды алдап акчаларын алууда да колдонушат. Айбалаевын чакырсын түз эфирге, дагы бир жолу эр өлүгө чакырам. Азаматмын, намысым бар десе келсин. Эмне кылам ал чыккынчы менен дебатка бар. Ал сөзгө уста. Сөз менен элди алдап жүрөт. Аны мен 2009-жылдан бери айтам. Бул жоопко тартылыш керек бул жигит. Ушул кол койгондугу үчүн. Себеби элге кыйынчылык келтирди. Башында айтылгандай, курулай сөз менен өлкөнү өнүктүрө албайбыз. 30 жыл бою популисттердин сөзүнө ишенип, алардын курмандыгы болуп келдик. Дал ушул себептен президент Садыр Жапаров көчө оппозициясы болбой реалдуу сунуштар болсо сүйлөшүүгө даяр экендигин айткан. Көчө оппозициясы болбой, оппоненттер жана башка ушундай жарандарыбыз ушу көчөгө чыгып кыйкырбастан биздин кабинетке келип, ушу отурумдарга катышып, ошол жерден оюн айтканга биз ачык шарт түзүп беребиз. Ал эми Адахан Мадумаров чегара боюнча бир дагы салмактуу сунушун айткан эмес. Бышкан ашка сынчы көп деген сыңары курулай сөз менен саясий упай топтоп келет. Жогоруда айткандай, куру сөз менен өлкөнү оңдой албайбыз. Ал эми мамлекетке чыккынчылык кылгандарга катуу чара көрүлүшү зарыл.